Назад хотите будете. Мадина, подключайте монитор. Свечи долго. Раз, два. Заряд. Зарина, инструйте. Бул жерде медицина кызматкерлери адам өмүрүн сактап калууну үйрөнүшөт. Бардыгы чыныгы кырдаал сыяктуу. Бул борбордо үйрөнгөндөр эртең чыныгы кырдаалда бирөөнүн өмүрүн сактап калышат. Себеби алар жаңылышууларды ушул жерде машыгууда жасашат, жашоодо эмес. Бизде медициналык тармагында билим берүү системасы толугу менен реформалоо башталды. Бул мына практикалык жүзүндө ошого кадамдар болуп атат. Бул дарылоочу мекемелерде Кыргызстанда биринчи симуляциялык борбор. Бул биздин кореялык өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен ачылган. Бул жакта мына өзүңөр көрүп кеткендей, адамдын, чоң адамдын денеси, өспүрүм, кичинекей бала, ымыркай, башка комплектлерден да көрдүңөр. Адамдын дене түзүлүшүн, скелеттин, кан тамыр системасын өзүнчө же нерв системасын өзүнчө же баягы ашказан өзүнчө студенттер келип көрүп, жалаң гана баягы теорияны окубастан ушул жерден келип практика түрүндө өздөрүнүн баягы кыймыл аракети, навыктарын үйрөнсө болот да өркүнөтүп. Булар Бүгүн Бишкекте республикадагы клиникалык инфекциялык бейтапкананын базасында өлкө тарыхында биринчи жолу медициналык симуляциялык борбор ачылды. Жаңы борбор заманбап технологиялар менен жабдылып, дарыгерлерди жана медайымдарды окутууга, алардын квалификациясын жогорулатууга багытталат. Бир эле врачтар үчүн эмес, медсестралар үчүн дагы, средний медперсоналдар үчүн. Себеби дегенде бул жерде жана көбүнчө кантип жана обычный эле уколдорду жасоо боюнча жана подкожный, внутримышечный, венага сайгандарды көбү венага түшөпөй калат, сая албай калат. Ошолордун жолу болсо ашказанды кантип жууш керек, же болбосо клизманы кантип кылыш керек, ушулардын бардыгы ушул жерден үйрөнсө болот да. Анткени ага жараштуу, керектүү симуляторлордун бардыгы бизде бар. Бул жерде биздин Корея өлкөсүнүн атайын ошо фонду бар экен, Международный фонд здравоохранения деген, ошол фонддун жардамы менен анан теги Инха университетинин медициналык факультеттеринин медициналык борборунун ошолордо келген профессорлор бизди окутуп, үйрөтүп, биздин специалисттерди даярдашты. Ошон үчүн алардын ичинде бизде бүгүнкү күндө бул жерде 4 врач, тренерлер, жанагы окутуучулар десек болот, и 4 медсестра окуп үйрөнүп келишти. Алар өзлөрү өзүнүн алган билимдерин бул биздин кызматкерлерге бере алышат да бүгүнкү күндө. Бул медициналык билим берүүнү өнүктүрүүгө жана саламаттыкты сактоо кызматтарынын сапатын жакшыртууга чоң кадам. Бул внутривенный инъекцияларды, жанагы манипуляцияларды туура жана так саюуга жасалган фантон. Бул колдун анатомиясын, жана веналарды так сезүүгө, реалдуу сезүүгө мүмкүнчүлүк берет. Терилерди сайганда каршылык көргөзөт. Веналардан кан алганда имитациялап, веналарды так жана туура кармап алууга үйрөтөт жаңы адистерди. Бунун эң негизгиси каталарыбыз азаят, пациенттерибиздин коопсуздугу жогорулайт. Бүгүнкү ачылган симуляциялык борбордо дарыгерлер кадимки бейтапка жеткиче виртуалдык бейтаптар менен иштеп, ката кетирбей үйрөнүшөт. Себеби медицинада ката адам өмүрү. Тыйын жутуп алабы, алма жутуп алабы, тыйын же башка шуру жутуп алабы. Анан мисалы жутуп алды, ошондо кандай биринчи жардам көрсөтүш керек. Бул жардамды жеке эле медициналык кызматкерлер эле эмес, башкаларыбыз да билишибиз керек да. Ошондо баланы туура кармайбыз, башын ылдый монтип отургузабыз бутка, анан основанием ладони ошо арт жагына урабыз 5 жолу. Ошондо чыгып кетет. Бул ошо инородное тело чыгып кетет. Эгерде оозунан чыкпай калса, биз оозун текшеребиз. Мисалы чыкпай калды, биз анда алдына ошо төш жагына монтип урабыз, ошондо чыгып кетет. Ушундай бул муляж ошого үйрөтүш үчүн.
Симуляциялык борбор Кореянын эл аралык саламаттыкты сактоо фондунун колдоосу менен түзүлгөн. Борбор өлкөдөгү билим берүү өзгөчөлүктөрүн жана инфекциялык ооруларды, энелер менен ымыркайлардын өлүмүн азайтуу сыяктуу медициналык муктаждыктарды эске алуу менен түзүлгөн. 오늘 키르기스탄 국립감염병원 시뮬레이션 센터 Я искренне рад присутствовать на сегодняшней церемонии открытия симуляционного центра при Национальной инфекционной больнице Кыргызстана. Это не просто открытие нового медицинского объекта, а по-настоящему исторический момент, знаменующий новый этап дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами. 역사적인 순간이라고 생각합니다. 의료 시뮬레이션 센터는 의료진들의 안전한 훈련으로 임상 역량 강화 및 Биз бул борбор Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасын чыңдоодо маанилүү ролду ойнойт деп ишенебиз. Ал жогорку квалификациялуу медицина кызматкерлерин системалуу түрдө даярдоого, заманбап билим берүү ыкмаларын киргизүүгө жана улуттук деңгээлде колдоого багытталган. Ошондой эле бул борбор аймактык медициналык мекемелердин ортосунда тажрыйба алмашуу аянтчасы болуп, Корея менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн жана коомчулуктун кызматташтыгына өбөлгө болот деп ишенебиз. 디브리핑 과정은 학습 효과를 극대화하며 Бул борбор келечек дарыгерлеринин мектеби. Бул бейтаптар үчүн коопсуздук. Бул Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо тармагы үчүн жаңы деңгээл. Зарема Жейналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары.